Жан дүйнөнү эс алдырган гүллөр дүйнөсүнө келдим. Урматтуу айымдар, туугандар. Гүллөрдүн көчөтү сатылып атат экен. 1000 түркүн түрү бар экен. Анда эмесе гүлдүн көчөтүн саткан эжеге келип мен силерге атайын ошо репортаж кылып берейин. Эже менен суроо жооп кылып. Саламатсызбы? Саламатсың. Эже, сонун гүллөрдү сатып атат экенсиз го? Ооба, гүлдүн көчөттөрү. Гүлдүн бардык түрүлөр бар окшойт бул жерде. Бардык сорту, бардык түрлөрү. Bunun баары үйдүн сыртына. Үйдүн сыртына, Үйдүн ичине да барбы? үйдүн ичине да бар. Үйдүн ичине да бар экен. Кандай бул сорттору бар? Но эмне деген гүл я? Бул тагес деп коет. Бул 1 жылдык. Мынакей азыр отургузсак, ушунун гүлдүн көчөтүн бул кар жааганча гүлдөп, бир эле башынан 20-25 болуп гүлдөйт. Топ болуп. Сонун гүлдөр экен, розанын түрлөрү. Розанын түрлөрү бар. Розанын обычный розалар бар. Караңыздар. Ого. Кустовой вишнелер бар. Буларды өзүңүз парникте өстүрөсүзбү же привозной алып келесизби? Буларды өстүргөндөрүбүз бар арасында. Анан привозной. Привознойда, Но улар жанагы пластик гүлдөргө окшошкойт, мына бул живой, караңыздар. Аябай. Булар дагы үйдүн сыртына. Булар да үйдүн сыртына кар жааган кезде буларды горшок отургузуп үйгө киргизсе, булар үйдүн шартына дагы аябай жакшы өсөт. Айнекте күн болуш керек. Караңыздарчы, сонун экен. Бул жерде каталогтар да бар турбайбы? Каталогтар да бар. Мына караңыздар, мындайча айтканда меню. Туугандар келип өзүңүздөр ушул жерден каталогун карап, тандап апарып отурузуп кое бересиздер. Мындай тоголок болуп өскөндөрү бар экен, Челеки дагы. Жана кышында дагы өзөрө тургандар бар экен го, гүлдөп. Кыштын күндөрү гүлдөп турат экен, Многуларбы? Караңыздар, ойбой. Кыштын күнү ап-апак болуп, эшиналыңыздарга гүл өсүп турса, сонун аураны тартуулайт. Негизи эле туугандар, бул гүл адам баласына өзү мындай бир жакшы маанай тартуулайт. Кире бериштерге, эшиналдарга өстүрүп койсо сонун болот, туурабы? Мектептерге, мечиттерге, организацияларга, кире бериштерге ушундай гүллөрдөн отургузсак, аябай кооз, өзүбүз жакшы аура тартууласак жакшы болот да. Анан урматтуу мырзалар, силерге да кеңеш. Биз баягы гүл апаларыбызга, аялларыбызга гүл бергибиз келет, бергенде ошо букеттеги эле гүлдү элестетип алат экенбиз да. Бериш керек деп, бирок могул гүлдөр көп жылдыктар бар, туурабы? Ушудан дагы берип кое турган болсок, алар сүйүнөт экен. Анткени мен бул жерде реклама тартам деп 1 саат турдум. Бул эжекеге бошобой, кардары көп экен. Канча деген айымдар тартылып, магнит темирди тарткандай эле кызыгып келип, ушул жерде үймөлөк төшөт экен да. Ошону алып барып белек кылып берип койсок, аябай кубанса керек, туурабы? Анан урматтуу айымдар, силер дагы комментарийге жазып коюңдарчы. Кээде эркектер келип гүл алайын десек, кайсы сорту алыш керек, кандай гүл жагат деп билбей калабыз кээде. Комментарийге ушул гүллөрдүн сортун жаккан гүллөрдүн сортун жазып коюңдар. Урматтуу мырзалар, силер комментарийди окуп коесуздар. Көпчүлүк айымдарга кандай гүлдөр жагат, ошо комментарийдин Кудай буюрса жардамы тийип калат деген ойдомун. Бул баалары кандай эже? Баалары, мисалы үчүн үйгө дагы, остик эшикке дагы экөөнө тең кете берет бул гүлдөр. Аябай сонун. Буну мектептер көбүнчө алышат, айнектерге, мектепке. Анан бул үйдүн ичтерине 170 сом. 170 сом. 170 сом. Но болсо мисалы үчүн гвоздик георгина, карликовый, бул уругунан дагы берет, и тамырында картошкасы бар. Бул азыр эшикке отургузуп, күзүндө буну үйгө киргизсе, же болбосо картошкасын алып калса, бул үйдүн шартында да аябай жакшы өсөт. Сонун гүлдөр экен, Колокольчик дагы ошондой үйдүн шартында аябай сонун өсөт. Сиз кеңешиңизди да бересиз, Кандай өстүрүш керек, кандай топуракта караш керек, күнгө, көлөккөгө, үйдүн ичинде суука, ысыкка, Сиз көп жылдан бери иштейт окшойсуз, Ооба, мен көп жылдан бери. Канча жыл болду? 10 жылдан ашып калды. 10 жылдан бери, сиз уже гүл тармагында адисе эле болуп калыптырсыз да. Баса туугандар, дарегин мен силерге айтпай эле баштап аткан экен. Бул базардагы максат, жашылча жемиш саткан базарды баарыбыз билебиз. Ошо кирип келгенде эле оң тарапта ушул жерде эженин местасын көрө аласыздар. Жанында ушундай вареньялар да сатып атат экен. Бул вареньялар боюнча да азыр силерге башка роликте репортаж кылабыз, атайын. Ушул вареньялардан да силерге маалымат беребиз. Дагы эмнелер бар эже? Кошумчалай турган, жыйынтыктай турган. Калган жокпу эч нерсе? Бардыгы ошол Талас областынын элине ушул гүл алууга чакырабыз. Быйыл жашылдандыруу боюнча мынакей
апрель, май, жетишпей калгандар июнга чейин келип гүл алсаңыздар болот ушул жерден. Гүлдүн түрлөрү бар, көп жылдык, бир жылдык. Келе бериңиздер. Шуну жакшы айттыңыз. Мисалы, кайсы айларда тигип бүтүп коюш керек? Былтыр мисалы үчүн мартта баштасак, быйыл апрелдин мынакей 10-дорунда 5-инен баштап атабыз. Кечирээк жаздын келгенине байланыштуу, күнүн суугуна, погодага. Анан мынакей азыр апрель, май, июнь ушул жерде эле болобуз, Кудай буйруса, Кудай кааласа. 3 ай сезон экен, Сезондо жакшы. Апрель, май, июнь 3 айда тигип жетишип калса болот. А эгер жетишпегендерге, мисалы үчүн мынагулар хризантемалар, булар шаровидныйлар. Бунун 7-8 түрү бар. Шаровидный хризантемаларды биз эгер жетишпей калгандарга буну биз үйгө отургузабыз. Андан кийин күзүндө жетишпей калгандар августта келип гүлдөп сонун болуп турганда, формага келгенде үйдөн да алса болот. Телефон номерлер бар. Биз телефон номерлерди калтырабыз. Инстаграм баракчалар барбы? Бар, Инстаграм баракчаны калтырып коебуз. Мисалы, айылдардан чалып калат да, келгенге убакыты жок. Курьерлерге айтып салып жүргөн мүмкүнчүлүктөр барбы? Бар. Онлайн доставка да бар, кыскасы урматтуу айымдар, мекендештер. Чалсаңыздар, эжелер бул жерден курьерлерге айтып, таксилерден салдырып жүрөт, акчаны М-банктан же болбосо электрон кошелектен которуп коет. Туура айттымбы? Туура айттыңыз. Мынакей туугандар, айымдар, видео лайк басып коесуздар. Мен колуман келишинче суроо бердим, маалыматтарды алып бере алдым. Калган өзүңүздөр дагы телефон менен чалып, тактап кеңеш алып сурап турасыздар. Мен анда видеону жыйынтыктайм. Видеону ушундай группаларга, айыл группаларына, досторго жөнөтүп коесуздар.